жолдошум өзү тамеки чегет, мен да чегем деп тартып көрсөм, уже үйрөнүп калып таштай албай атам. Кайта мени урушат, сен чекпе деп, өзү дагы чегет. Эркектер ошондой, эркектер тамеки чегет, сөгүнөт, осурат, дагы эмне кылат? Эркектер дагы кырынат. Анткени алар эркектер. Эгерде биз эркектерди турай берсек, анда биз да жатып алып осуруп, сөгүнүп, сагынып, какырынып, түкүрүнүп жүрүшүбүз керек. Жаратылыш аларды эркек кылып, бизди аял кылып жараткан. Эркектер бизге эмне үчүн тартылат? Аларда өздөрүндө жок назиктикти издейт, өздөрүндө жок тазалыкты издейт. Биздин денебиз алардыкынан назик, биздин бетибиз алардыкынан назик, нежный, миленький болот. Биздин үнүбүз назик. Минус плюска тартылат. А силер болсо ага окшоп минус болгоңор келип атат. Кыздар, качан түшүнөсүңөр? Эркек эч качан эркекти сүйбөйт. Эркек эч качан эркек менен жашагысы келбейт. Эгерде башы сол болсо. Эгерде анча-мынча отклонениялар болсо, анда бир жөн. Ошон үчүн силер эркек болгонуңарды күйөөңөр жактырбайт. Тамеки чегүү бул эркектин ден соолугуна да зыян. Азыр көп эркектер тамекисин тыштап, сергек жашоого өтүп атат. А силер болсо эркекти турайм, эркекке эрегишем, эркектей болом. Ал да чегип атат, мен да чегишим керек. Ал ичип атабы, мен 3 эсе ичишим керек. Ал сөгүнүп атабы, мен какырынып, огуш бетер сөгүнүшүм керек. Ал кылбай атабы, мен вообще эчтеке кылбай жатабам. Деген эрегишмей буга да жетиптир да. Аялдар, биз качан эрегишкенди токтотобуз? Качан биз мен дагы кылам, мен эмнем экен? Ал кылбай атабы, мен да кылбайм, ал кылып атабы, мен да кылам дегенден кетебиз. Мен кайнем аябай жакшы нерсе айтчу эле. Эркекке тең келбе деп. Мен аны башына түшүнчү эмесмин. Кийин мына өзүм кайнене болбойм деп калган убакта түшүнүп атам. Ошон үчүн эгерде силер жаш болсоңор, мындай катаны экинчи кетирбегиле. Тамеки эмне үчүн зыян? Тамеки деген териңерди бузат. Тамеки чеккен аялдын териси, чылым чеккен аялдын териси көк түстүү болуп, бооз болуп, териси тез бырышат. Анткени никотин теридеги коллагенди, гиалурон кычкылын өлтүрөт. Тишиңер саргаят, оозуңар жыттанат, чачыңар түшөт, чачыңар, кийимиңер бүт баары тамеки жыты болот. А өзүңөрдүн аялдык жытыңар чыкпай, эркекти өзүңөргө тартпай каласыңар. Ошондой кыздар.